Gıybat 10 nerse 11 nerse aytsa gıybat bolboyt. Hazır men esimde kalganlarını aytıp bereyim. Esime gelişince birincisi muftiге barıp fatva surap atkanda mufti bir negizинен суроо сурайт да. Ошондо сен жооп беришиң керек болгондо гыйбат сыяктуу сүйлөнүп калса бул гыйбат эмес. Себеп дегенде муфти сага фатва айтыш керек. Мисалы үчүн менден фатва сураганда, эрде катын талак маселеси сураганда мен суроо бергенде, ошондо аялы күйөөсү аягына айткан нерселер гыйбат сыяктуу болуп калса, бул гыйбатка себеп болбойт. Демек, муфтиге айткан учурда гыйбат эмес. Экинчиси казыга айткан учурда, сотко айтып атканда сот сураш керек да. Ошондо сотко жооп берсең бул гыйбат болбойт. Үчүнчүсү сенден бирөө кеңеш сурап келет. Misal üçün uşu menen şerik bolsun bolo biznesте деп, ошого айтсаң гыйбат болбойт. Жок, бул акмак, бул кесип буруш алдап кетет сени деп айтсаң, бул гыйбат эмес. Міне кал сенден машвара кылып атат, сурап атат. Кийинкиси, сенден бирөө менин кызым бар, ошо кызыма Эшмат Кудага түшүп келди десе, сен айтасың бул бала жаман бала эле, катын алып кайра кетире берет эле, катын ура берет эле, кызыл камчы деп айтсаң, бул гыйбат эсептелбейт, себеби сенден бул машвара сурап атат. Андан кийинкиси кийинкиси сен ушундай бир гыйбат нерсе бар, айтасың, бирөө кимге айтасың, достор чогулуп айтасың, ошол адамдын кылган ишин башкалар билбейт, сен билдиң, ошолор менен сүйлөшүп, чечип маселени, тигини кантип калтырабыз десең, мисалы үчүн достордун арасынан бирөө иш кылды, сен досторуңду чогултуп, ушундай кылып жүрөт, кегеле ушул ишин кантип биз тособуз деп, ошого гам кылып көрүп айта турган болсоң, мына ушундай гыйбат эмес болуп эсептелет да. Түшүнүктүүбү? Андан кийинкиси, кээ бир адамдар бар, ошол нерсени токтобойт, аны бирөө гана токтото алат да. Ошол бала токто деп токтоп кала турган болсо, ошого барып айтсаң, ошол аны эмне токтотуп калат. Же бирөө сага зулумдук кылып атат, ошол зулумдугун башка бир рекет же башка бирөө гана тоса алат, ошого барып айтсаң, ошол да гыйбат болуп эсептелбейт. Анан кийинкиси илим бабында айрыкча илим алып аткан учурда сага келип сурайт да, мисалы үчүн Эшматтан дарс алсам болобу? Ошол дарс аласың, айтасың, о мындай эле деп айтсаң, бул гыйбат болбойт. Себеп дегенде айтпай койсоң, ал барып сабак алып, ошондон наркы фитнесине кирип, анын бидатына кирип кетет. Андан сырткары бир адам бидатчы болуп, ошол бидаты ачык болуп, адамдарга зыян тие турган болсо, анда ошону айтсаң гыйбат болбойт. Андан кийинкиси, бир адам күнөө иш кылат, күнөө ишти жашырмастан ачык кылат. Ачык эле сигарет чегип, ошол сигарет чегет деп айтсаң, бул гыйбат болбойт. Аны жашырып аткан болсо. Мисалы, Эшмат сигарет тартып элдин баары көрөт, Эшмат сигарет тартат деп айтсаң, бул гыйбат эмес. Элдин баары билет. Бирок билбей, бекитип атып чегип атса айтсаң, ошондо гана гыйбат болот. Ушул сыяктуу 11 учурлар, булардын бардыгы Хашат ибн Абидинде зикир кылынган. Бизге Шейх Тарык Сардарани өзү ыктыярдан, Мухтардан сабак бергенде жаздырган. Менин ыктыярымда жазылуу 11 тең.